Арабтардын кыйын чечен сүйлөгөндөрүнө мойнт айтпады. Сөз кылып качты. Эмнеге негер айтып атат дебеди. Ошо сөздү угуп калып Билал радиаллаху тарынган жок, сахабаларда тарынган сыфат жок болчу. Булар татыктуу деп айтты. Арабтар татыктуу деди. Арабтарды пайгамбар сыйла кыла деген хадистер бар, билесиздерби? Мындай кетип калды, өзүн төмөн алып туруп, билин алып туруп айтат. Тил сен болбогондо оосура казан айтмакмын дебеди. Ийилип атат да. Азан айткыла деди. Арабтын эң кыйыны, чечени, коос үн менен айтканы келип туруп, азан айтканда күн чыкпай койбоду, нур чачпай койбоду. Элестетсеңиз, пайгамбар салам мойнт айтпады. Билалдан кечирим сурагыла дебеди. Билалдан кечирим сурагыла. Билал радиаллаху анху барып турчу. Карасачы, өзүн төмөн алган киши болгон да. Тилин барып, тил сен болгондо мен Алланын сөзүн айтмакмын деп атат да. Караңыздар, булар да кандай өзүн төмөн алган да адамдарчы. Анан Билалдан Билал кечирип коем сен. Сен эле татыктуу кесиң деп кечирим сурап арабтарчы. Мен пайгамбар салам эч ким абилинде ачкан эмес бирөө. Ичара сүйлөшөм. Ассалату хайрун минан нам. Азан айтканда күн чыкты. Кийин пайгамбар салам өтүп кеткенден кийин туугандар Билал радиаллаху сийдей кетет да. Кийин азан айта албагат пайгамбар салам өткөндөн. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах деген токтойт да. Жанагы элес пайгамбар салам менен менет кылгандары Кабанын жанында айтат. Мен кете берейинчи туугандар дейт да. Мен бул жерде тура албайм. Пайгамбар болгон сүй, пайгамбар болгон көз карашым мен чыдай албайм дейт да. Мен кеттим деп Сирия кетип калат. Сүй мухаббатым ашып атат дейт да. Анан бул кетип калат да. Пайгамбар салам түшүнө кирет, кийин канча күндөр билбейм, мен деле унутуп койдум. Анан айтат: Билал, сен мени уnuttуңбу дейт да. Түшүндө айтат: сен мени унутуп койдуңбу дейт да. Билал радиаллаху тик туруп эле анан чуркайт: Меккени эстечи. Эчтекени эстен. Биз биртик болсо мойнт атпайсыз. Мен бошогондо барайынчы биртик илим алганы. Бошогондо кылайынчы деп атпайсызбы? Куран окуганда Алланын сөзүн, Куранды бошогондо окуйм, бошогондо үйрөнөм деп атабыз. Намазды бошогондо деп атабыз. Даватка чыкканда бошогондо деп атабыз. Билал радиаллаху анху түшүнө кирип айтып атат: Билал, сен мени унуткан жоксуңбу деп атат. Анан айтып атат: туруп эле, тик туруп эле анан чуркабады булчу. Чуркаганда Хасан Хусейн тозуп алып анан айтып атат: Билал ата, азан айтыңызчы деди, биз сагындык сизди деп атпайбы? Анан айтып атат: Аллаху акбар деп туруп айтып туруп анан Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах дегенде кайра токтойт болчу. Мадиналыктар элдин баары көчөгө чыгат да. Пайгамбар салам дирилдиби дейт да. Элестетсеңер, көчө жык болот, аялдар, эркектер. Ошондо айтат да, Хасан Хусейн айттырбаган. Азанды айтпайт элем дейт. Мен айта албайм деп айтат.